Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 19-чу сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы китепканада. Сабактын максаты китепканадагы сүйлөшүү менен таанышууда кыргыз тилиндеги модалдык сөздөрдү үйрөнүшөт. Модалдык сөздөр боюнча түшүнүк алышат. Модалдык сөздөрдү сүйлөө кебинде колдонууну үйрөнүшөт. Грамматика, модалдык сөздөр. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиз. Мен сиздерден Чыңгыз Айтматовдун китептерин алайын дедим эле. Албетте, анын өзүнчө каталогу бар. Кайсы чыгармасын окууну каалайсыз? Мүмкүн болсо акыркы жазылган чыгармалары керек эле. Мейли, анын акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда романы эмеспи? Сыягы сиз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтө жогору баалайт окшойсуз. Ырас, чындыгында алып жазуучунун чыгармаларын дүйнө эли сүйүп окуйт эмеспи? Мына Тоолор кулаганда романы. Рахмат. Мейли, саламатта калыңыз. Китепканада деген диалогту окуу менен бүгүн кыргыз тилиндеги модалдык сөздөр менен тааныштык. Сүйлөм тизмегинде туруп, айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген сөздөр модалдык сөздөр деп аталат. Модалдык сөздөр маанилерине карай төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт. Биринчи, айтылуучу ой пикирди ырастуу, кубаттуу, бекемдөө маанисиндеги модалдык сөздөр. Мисалы, албетте, мен бүгүн жолго чыгам. Экинчи, айтылуучу ой пикирге күнөм саноо, болжолдоо, ишене бербөө маанисиндеги модалдык сөздөр. Мисалы, балким ал эртең келип калар. Үчүнчү, тактагыч модалдык сөздөр. Мисалы, кыскасы, бул оюм ишке ашты.